çegara jabılıp deydi. Андай emес. Çegara açık ele? Açık. Un kelet. Men geçe hökümet başçısı menен сүйлөштүm. Биздин компаниялар un менен иштеген компаниялардын баарына жардам берип ундарды алдырып келебиз. Кумшекер өзүбүздө бар. Тамак аш, эт, сүт баардыгы өзүбүздө бар. Анан паниковать этпей элем. Жигиттер эми кээ бирлер ушул жерден бизнес кылабыз деп атышат. Ну эл душмандык кылгандык да бул. Азыр ошолордун баарын бир көрүп алып, анан кийин ушул баалар боюнча иштейбиз. Ошон үчүн жакшы тургула, паниковать этпей эле. Бүт бар болот. Мен көрөйүн деп келдим, эмне болот десеңер. Паника башталды го. Ошондо паниковать этпей эле. Согуш убагында да мындай болгон эмес. Бул уят нерсе. Жашнат. Анан Казакстанда чегара жабылып калыптыр, анан un келбей калыптыр дегендер чыгарат. Андай эмес. Мен кечээ мынакей Казакстандын премьер-министри менен сүйлөштүк. Чегара ачык болот. Товар кирет, кадимкидей эле. Анан бизде негизи un маселеси Казакстандан келет да, Россиядан келет. А жөнө паникада келдик кичи. Паника берилбегиле, досторго, туугандарга айткыла. Ушундай заманда продукт калбаган. Бизнес деген жеткирет. Биз азыр унду өзүбүз мамиле кымбаттаганын азыр каратып атабыз. Мына азыр мен бир базарга барып келсем, бир мüşөк унга 300 сом кошуп коюшту. ошондой болду. Ошонун баарын текшертебиз азыр. Анан un калбай, ушул заманда кантип un калбай калат?